Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарга Колорадо штатынан чоң салам. Бул жакта бир трак жүктөнүп алып Техас штатын көздөй кетип бартат. Мен дагы бул жакка жүк алганы келдим. Мондай чөп ташып атабыз. Техастын малдарына чөп ташып атабыз. Мондай чоң форклифт менен жүктөп атат. Ошондо канча атат болду экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-ни салат экен ушундайдан. 43 000 паунд дейт. Биздики максимум 45-ке чейин ала алабыз. Биринчисин салды, экинчисин салып туруп анан түртө берет экен. Биринин аркасынан бирин түртүп, 12-ни салганда бүтөт экен достор. Колорадонун чөптөрүн бир сыра карап коелу достор. Мына ондай чөптөр экен. Орду бошоп атат четинен. 3 чоң түктү. Мондай эме 1, 2, 3, 4, 5, 6 жеринен байлап коет экен, бири-бирине бириктирип. Ошондой достор, эртең жакшы жүк алабыз го. Данияр мырза обещать этти. Колорадо штатынан жакшы жүк чыкпай Техас штатына жетсеңер, анан жакшы жүк таап беребиз. 5-күнү жүк алабыз да понедельник күнү жеткизесиңер дейт. Кеч кирип калды, кечки саат 7:30 достор. Мен астында 4 трак бар болчу, 4-өтөн кетти. Мен 5-мен. Тетигил жакта дагы бир трак келет. Достор, ошондой. Азыр мен сиздерге бир кызык нерсе айтып берем. Бул жумада абдан кызык нерселер абдан көп болот атат достор. Машинанын анча-мынча жерин чукулап, азыр оңдогом, кичине карыла торло болуп, камерага көрүнгүм келбейт. Достор, өткөндө мен Миссури штатынан жүк алганы барганда эшик бекилип калыптыр ичиненчи. А мен болсо ачкычты калтырып коюп, офиске кирип кетип эшикти жаап коюп, келсем эшик бек. 2 саат алыштым. Такыр ача албай коюп, анан могул терезени сындыргам. Могул терезени сындырып, где-то 3 күнчө жүрдүм, терезеси жок. Анан дилерге чалсам, могул терезе $400 турат экен. Мен болсо Индиана менен Иллинойстун кесилишиндеги жана трактардын разборкасына барып, могул лобовой эмес, могул капталдагы терезени $75 алып, муну да тагы оор экен. Иштердин баарын ачып атып, где-то 1,5 саатта тактым. Зато тонировкасы бар экен. Ар жагында тонировкасы жок да. А бул жагында тонировка болуп калды. Мына бул жакта дагы бир Volvo деген трак келди, достор. Кой, мейлиңиздер ушундай кыскача видеону эметейин, аяктайын. Атак жумуш болуп жатат. Мен Агаядан, бул Колорадо штатына 1200 майлга $3100 жүк алып келгем. А бул жакын эле. Техаска где-то 5 эле сааттык жол. Ошого почти $900 төлөп берип атат. Анан $200 да коштурду го. Ошондо $1100. Техастан жакшы жүк алабыз, Кудай берсе, достор. Барыңыздарга ийгилик, аманчылык. Барыңыздарга Техас штатынан чоң салам. Өзүңүздөр көргөндөй мияктан санасак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 трак очередте турат. Бардыгынын ичинде чөп. Çöp menen işteş abdan начар экен, экинчи çöp албайбыз. Трейлердин içine
калдыктары калып калат экен. Булардын баарын тазалаш керек экен. Мына бuyakta Рома тазалап атат. Ичинин баары чаң. Мындай щетка менен сүртүп, анан мен деген үйлөткүч бар болчу. Мындай үйлөткүч бар. Ромага берип атам. Азыр бир сыйра шыпырып бүтөп, анан Рома деген биздин KG Line компаниясында иштеген жигит. Анан үйлөткүч менен үйлөтөт. Убакыттын баары кетет экен, очередь көп болот экен. Мына KG Line Романын машинасы Volvo 780. Ушул тракты биздин компаниядан $40,000 сатып алган 2014-жылкы достор. жылкы 780, баасы 40,000. Азыр сурасам айына 2,000ден төлөп аткам. Компанияга дейт, азыр где-то 10,000ге жетпеген акча калды дейт. Мен трейлерди докко койдум, дог эмес экен, эми эшикте эле экен. Тетигил жерге такайт экенсиң, ичине анан жанагы айдалып кирген форклифт менен ичине кирип туруп, анан чөптөрдүн баарын чыгарып тияк жакка тизип атышат достор. Ошон үчүн кийин Америкага иштеп аткан, азыр Америкага келип иштейм дегендер сурап чөп болсо албай эле койгула. Баасы да канча эмес. Очередь абдан көп. Нерв, стресс, молардын баары эртең менен келишкен, уже түшкү саат 1 болду достор. Азыр Рома ичин баарын тазалап бүтсө, шыпырып атат азыр. Үйлөтүп бүтсө, мен бош оюмдагы ушул жерге алып келем. Мен дагы бир сыйра щетка менен чоңдорун алып туруп, анан калганын үйлөткүч менен үйлөтүп коёбуз. Достор, мен кийинки видеону жакшы бир IT темасына чыгарам. Өзүңүздөр билгендей, IT азыр технологияга өнүгүп жатат. Баягы курстарын окуп, башка оор жумуштарга киргендин ордуна IT жумушу абдан сонун. Америкадан IT жумушуна киргенде эле жылына $80,000 айлык беришет. Андан тышкары постоянно үйдөсүңөр, тазасыңар, костюмчон кийип, ак көйнөк кийип, үй бүлө менен чогуу болосуздар. Кийинки видеону күтүңүздөр. 15 мүнөттүк түшүндүрмө видео болот. Андан кийин ошо түшүндүрүп бүткөндөн кийин убакытты тандайбыз дагы. Сейтек инибиз менен жакшы бир түз эфир кылганга аракет кылабыз. Анткени жакында августтун ортосунда курс ачылгантат. Мен дагы көп курстарды тандадык. Жубайым экөөбүз. Жубайым азыр программисттин окуусун окуйм деп атат. Анан баардыгын кое туруп, ушу Сейтек инибиздин курсуна жазылып, ошону бүтүп, сиздерге толук маалымат берип, кийин курстун баарын бүткөндөн кийин кантип жумуш издедик, жумушка кантип кирдик деген видеолордун уландысы болот. Мейлиңиздер достор, кийинки видеого чейин аман эсен болуңуздар. KG Line.